Бул жерде Кыргыздын улуттук баалуулуктары даңазаланып, акындар ыр созуп жатышат. Бул эми биздин тилегибиз ушул бир эл өзгөн районунда болбой, Кыргызстанда канча район болсо, ар бир райондо жыл сайын салттуу түрдө, милдеттүү түрдө өтө турган нерсе да. Анткени элге тилди жеткирбесек, каада салтты жеткирбесек, элди сактап кала албайбыз да. Анткени элди сактап кала албасак, жерди сактап кала албайбыз. Ошондуктан маданият менен, тилибиз менен, дилибиз менен, рухубуз менен Айкөл Манас атабыздын арбагы менен Кыргыз сакталып келген. Ушундай иш-чаралар өтө берсе дагы сактала берет деп ойлойм. Манасчы Рыспай Исаков бул иш-чаранын катышуучусу. Анын айтымында мындай тарыхый иш-чараларды өткөрүү менен Кыргыздын маданиятын, каада салтынын, баалуулуктарын деңгээлин көтөрсөк болот дейт. Кылым карыткан мунараларды бузуп албоо үчүн аны аярлап кароо керек. Анткени Кыргыздын байыркы эл экенин дал ушундай мунаралар эстетип турат дейт. Андан ары ушул иштерди алып кетсек деген тилегим бар да. Тарыхый жерлерди даңазалоо ал түшүнүктүү. Мындан аркы жүрүшү туристтердин кандай келет, кандай болот дегенине жараша болуп кетет. Андан сырткары эми маданият. Албетте маданият баланат, маданияты жок болбойт. Акындарды, дастанчыларды, манасчыларды даңазалоо жүрүп атат, жалпы өнөрпоздорду даңазалоо жүрүп атат. Мунун өзү маданиятсыз ошол тарыхыбыздын дагы даңазасы чыкпайт, экономикабыздын дагы өсүшү болбойт деген нерсеге барып такалат. Күндүзгү иш-чарада көрүүчүлөргө концерттик программалар тартууланып жатты. Элге руханий азык тартууланды десек болот. Ал эми иш-чаранын 3-чү бөлүгү кечки убакытта сахналык көрүнүш менен башталып, президент Садыр Жапаров бул иш-чара менен элди куттуктады. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Söz Kırgız Respublikasının prezidenti Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Урматтуу мекендештер, чет өлкөдөн келген ардактуу меймандар, кадырлуу тарыхчылар, илим изилдөөчүлөр жана маданият ишмерлери. Мезгил менен доор алмашып, убакыт канатын канчалык узак серпсе дагы тарыхый, маданий мурастарыбыз улуттун алтын казыгындай болуп көөнөрбөстөн муундан муунга мурас болуп кала берет. Себеби тили менен маданияты бар улут кылымдарга жашайт. Тарыхый үлгүсүн бүгүнкү күнгө чейин сактап, дүйнө элдеринин көңүлүн буруп келген өзгөн тарыхый комплекси Кыргыз кереметтеринин бири. Ал орто кылымдардагы бабаларыбыз Карахандар доорундагы 10-11 кылымдарга таандык байыркы тарыхый эстелик. Мына ушундай тарыхый, маданий мурастарыбызга, улуулардан калган зор энчибизге астейдил мамиле жасоо ар бирибиздин парзыбыз. Кыргыз Республикасынын тарыхый, маданий мурастары улуттук маданияттын абдан маанилүү бөлүгү. Өзгөн мурасын сактайлы, барктайлы жана даңазалайлы. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем.
Андан соң президент Садыр Жапаровга туркиялык профессор томдук китеп белек кылды. Урматтуу президент, сизге илим дүйнөсүнүн чоң алымдарынын бири Имам Сараксинин адам укуктары жана дүйнө таануу боюнча жазылган Аль-Мабсут деген эң баалуу 31 томдук китебин тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Сахнага аталган китепти түрк тилине которгон профессор Мустафа Жеват Акшитти чакырабыз. Böyle bir mecliste bulunma şerefini bana veren Sayın Cumhurbaşkanı'na ve sizlere sonsuz teşekkürler diyorum. İmam Seraksi gibi bir alimin çocukları, torunları olmaktan ne kadar gurur duysanız azdır. İnşallah gene böyle alimler yetiştirirsiniz. Dünyaya örnek olursunuz. Sağ olun, var olun. Allah gücünüzü, kuvvetinizi artırsın. İzzetinizi artırsın. Allah sizi her türlü kötülüklerden korusun. Ben bu büyük eseri 14 sene gece gündüz uyumayarak tercüme ettim ve şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na hediye ediyorum. Buyurun efendim. Ушундай bir чоң bir программада силердин алдыңарда сүйлөп турганым мен абдан бактылуумун. Сиздер Имам Саракси сыяктуу улуу bir алымдын неберелери, чеберелери болгондугуңуздар үчүн сыймыктанышыңыздар керек. Мен бул эмгекти 14 жыл боюнча түнү менен уктабастан котордум. Азыркы учурда урматтуу президентибизге белек катары берип жаткандыгыман абдан кубанычтамын. Иш-чаранын жүрүшүндө чет өлкөдөн келген коноктор да куттуктоо сөздөрүн айтып жатышты. Ал эми дал ушул маданият мунарасы иш-чарасын уюштуруу иштерине төрагалык кылгандар жана уюштуруу тобу сахнага чакырылды. Уюштуруу комитетинин төрагасы Зулушев Курманкул Токторалиевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, кымбаттуу фестивалдын катышуучулары, ардактуу меймандар. Өзгөн Мунара 2021 этне фольклордук фестивалына кош келиңиздер. Бүгүн Маданият Мунарасы долбоорунун алкагында өтүп жаткан Өзгөн Мунара 2021 этне фольклордук фестивалына Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нургожоевичтен катышып жатканы биз үчүн чоң кубаныч. Маданиятты даңазалап өлкөнүн 7 облусунан келген Актаңда якындарга уюштуруучулар тарабынан ар бирине 100 000 сомдон акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Ал эми Самалыкта баштан аяк режиссерлук кылган Эгемберди Чалабаевга Мунаранын статуэткасы тапшырылды. Курманкул Токторалиевичке ыраазычылык билдирели. Ал эми урматтуу меймандар, эмесе салтуу маданий мурастарыбызды жайылтып, улуттун оңусун сактап, улуу өнөрдү аркалап жүргөн манасчы, төкмө акын дастанчыларыбызды сахнага чакыралы. Кыргыз эл акындары Рахматулла Козукеев, Амантай Кутманалиев, Азамат Болгонбаев. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти манасчы Рыспай Исаков. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти дастанчы Өмүрзак Кайыпов. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти төкмө акын Шекербек Адылов. Маданияттын мыктысы төкмө акын Сапарбек Зулпуев. Төкмө акындар Турат Жумаев, Асылбек Маратов жана Ахматбек Султан уулу. Жана ошондой эле кыргыз маданиятына барандуу салым кошкон Кыргыз Республикасынын эл артисти Эгемберди Чалабаев агайыбызды дагы сахнага кол чабуулар менен чакырып алалы. Мына ушул өнөрдүн түптүгүн көтөргөн, нарктуу өнөрдү өздөрүнө өрнөк кылып алып жүргөн таланттарыбызга уюштуруу комитетинин атынан атайын сый. Урматтуу мекендештер, мына алдыңыздардагы улуу өнөрдү аркалаган биздин манасчы, дастанчы төкмө акындарыбызга демөөрчүлөрдүн атынан Кыргызда улуу салт бар ат мингизүү деген. Бирок шартка жараша азыркы замандын талабы экен, биз камчысын берип, атты конверттей берип, ушу өнөрпоздор таланттары мындан ары уланып, элибизге кызмат кылат деген ойдобуз. Ошондуктан азыр
ар бир областтан бирден төкмакынга манасчы дастанчыга биз 100 000 сомдон бүгүн мына демөөрчүлөрдүн аттарынан тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Колча колдоп туралы. Кыргыз маданиятын өнүгүүсүнө салым кошкон инсандар сахнада турат. Колча туруңуздар меймандар. Атайын сый тартууларды уюштуруу комитетинин мүчөлөрү тапшырып жатат. Кол чабуулар менен коштоп турсак болот. Колдоруна камчылар менен кошо конвертте гүлүк аттар тапшырылып атат. Урматтуу өнөрпоздор, сыйлык сиздердики, ал эми сыймык болсо жалпы элдики. Ушул элдик өнөрдү аркалаган таланттарыбызга дагы бир жолу таазим кылабыз. Иш-чаранын соңу концерттик программа менен коштолду. Эске салсак, Маданият мунарасы долбоорунун алкагында Өзгөн мунара 2021 иш-чарасына чет өлкөдөн 100дөй конок келген, ал эми көрүүчүлөрдүн саны 2000ден ашуун болгон. Болор ишти болбойт деп бура тарткандар болбосун. Атпай кыргыз калкыбыз ынтымактын ойлосун, ынтымак болсоң ыргык болот, заманабыз тынч болот, жерге бизге кутконот, жакшылыктын барысы жараткан берип туш болот. Ошондой болуп күнүбүз ар дайым Аллага кабылап баштап жүрүңүз. Ден соолуктар чың болсун, укканыңар ыр болсун, көргөнүңөр ар дайым жакшына кайсый болсун. Бүгүн байкап турсам, сахнадан жакшыңа чыгандар чыгып сүйлөдү. Актаңдай тилин күүлөдү. Алардын ала тоо кыргыз калкыбыз аманын тилек дайым эсен аман жүргөнү. Кутмандын элген эмгектеп курбан кулдай балаңар. Улуу журтум элим деп Улукбек тайданаңар. Эл билген бүгүн карачың эл мырзадай балаңар. Атпа журтка белгүлүң айдадай кызыңар көкөлөгөн кушуңар. Макташат элдин канчасы, оң айда деген кызыңар азыркы тордун даткасы. Эми калкым немесе жетакын турат дагыда жестаңта тилин сайрасын, ачылган гүлдөй жайнатсын. Анда ден соолук каалайм барыңа бакталай каалайм жалпыга. Ден соолуңар чың болсун, укканыңар ыр болсун. Жет облус элинен жетакын келсең аттанып, карачың аймагыңар жакшы экен. Башчыларыңар да карачы башчылардын асты экен. Маданиятты бааласа прокурор өзү баш болуп, демек келечегибиздин алдыда көңүлүбүз шат болуп, көркөм мунас үчүн төк көтөрүлсүн өйдөрөк. Мындан ары карата айлыңардан шаң болсун. Маданиятын колдогон силердей маанилүү элдер добар болсун. Эмесе сөздүн аягың айтылбай калды каяга. Элибиздин ушинтип оңоло берсин замана. Аткарылсын иш кашсын элдин алдыда максат алабы. Эң ынтымак болуп карача, баарыбыз дагы бир болуп, жашыбыз менен биерде карыбыз дагы бир болуп, укканыбыз ыр болуп, кылганыбыз сый болуп, эң өнүккөнүбүз бат болсун, өлкөбүзгө бак консун, кыргыздарга бак консун, алдыны көздөй жылганга кыйрылар болсун, чак болсун. Манастынын эли дүйнөгө буйруса мактанып турар чак болсун. Канаттуу учкул сөздөрү менен чергебизди асылдыкка бөлөп келген жез сагындай акындарыбызга ыраачылык билдирип, кол чабуу менен узаталы. Мимоза Жаныбек кызы, Маруф Шакиров, Мирбек Конобаев, ынтымак. Кыргыз эли ит агытып куш салат.